Достор, бул швабрадан өлгүдөй көңүлүм калды. Чынын айтам. Кече жакында сентябрда эле алганмын. Уже мынантип сынып, баллону бар жери суум агып, мен аябай жүдөттү. Ар 2 айда бирден аламын. 800 сомдон толтур акчам кетти. Анын ордуна мен сан эмес, сапатына деп эң сонун Фаберликтен новинка швабра чыгып калган эле, дароо көзүмдү жумуп алып алдым. Караңыздарчы, ушунчалык сапатына сөз жок экен. Көтөрүп келгенде эле бир башкача дизайнда өтө бир сонун коробкасын алып койдум. Муну мен иштетемин, өзүнүн иши бар мында. 2 тряпкасы бар экен ичинде, ушундай сонун 360 градуска бурула турган, мына чакадай болуп көтөрүлөт. Караңыздарчы, ичи чоң. Эми бул башка швабраларга караганда бир башкача, бир өзүнчө бир айырмаланып турат. Азыр мен силерге көрсөтөм. Дароо эле эксперимент кылганды кириштим. Сууну ушул жактан куйсаңыздар болот. Экинчи вариант бул жака деле куюп койсоңуздар болот. Көп эле мен карасаңыздар 3 чөмүчтөй суум батты. Албетте Фаберликтен пол жуй турган средствосын кошуп аламын, албетте. Экспериментке давайте мен союу соусту сонун кылып, караңыздар, маткадай эле куюп коюпмун. Матканын сүрөтү чыгып калды. Сонун кылып өзүнө сиңирип жууп алды. Бул жерде өзүнүн щеткасы бар. Ошол щеткадан суу чыгып туруп, жаман суу, кир ылдыйга калат дагы, таза суу үстүндө калат. Көрсөңүздөр, союу соусту мен көп койгон үчүн аябай сары болуп турат, но основной кири бул ылдыйга түштү да. Бардыгын жууп алдым. Эгерде башка швабра болгону мен жуй албайт элем. Бул жерде үстүдө таза суу болгон үчүн беймарал жууп көрдүм. Көрдүңүздөрбү? Жыргап жуйсуздар. Ушунчалык көңүлүмө ушунчалык жакты бул швабра. Көтөрүп алып, эшикке алып чыгып алып, төгүп, жыргап иштетсеңиздер болот. Айнектерди жуусаңыздар болот экен. Мынакей мына жерин ачып туруп эле кир сууну төгүп таштайсыздар. Болду, эч кандай бир сиздерден ашыкча күч талап кылынбайт. Мен эң сүйгөн швабрам ушул болду. Кудайым буйруса, көп кызмат кылсын мага. Заказ берсеңиздер болот, ал үчүн мага директке жазыңыздар.